Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубуздун кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Жарандык активисттер мөңгүлөрдөн колуңду тарт деген чакырыктардын алдында ар түрдүү нааразылык акцияларын өткөрүп жатышат. Биз бүгүн дал ушул мөңгү жана суу кодексине өзгөртүүлөр тууралуу кеп кылабыз. Студиябыздын коноктору депутат агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин төрагасы Айтмамат Назаров жана Курчап турган чөйрөнү коргоо Токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдыкалык Рустамов. Кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда кыскача тасмабыз бар, көрүп алсак. Депутаттар! Жетсин! Депутаттар! Жетсин! Мөңгүдөн колун тартыш керек. Мөңгү биздин Кыргызстандын, улуттун, балдардын келечеги, өмүрү, жашоо эл сакталсын десе биз мөңгүлөрдү сактабасак, биздин элибиз сакталбайт. Мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү менен өкмөткө укуктарын кеңейтип, ошол жерлердеги мөңгүлөрдүн маселесин чечүүгө аларга укук берүү менен биз бир эле ошо кум төрдүн тегерегиндеги мөңгү эмес, Кыргызстанда дээрлик тоолордогу бардык мөңгүлөрдүн алдында кен байлыктар бар. Демек биз ошол бүтүндөй мөңгүлөргө кол тийгизгенге шарт түзүп берип атабыз. Анан бүгүн ошол жана бир кумтөр боюнча мыйзам кабыл алабыз дешип атыптыр. Анан ошого каршы чыккандар берге чогулду да. Анан азыр мына сүйлөшүү болуп атат. Эмнеге довод, эмнеге касасыңар дегенге алар айтып атат, баягы булар ал убакыт иштеген эмеспиз дейт. Башкалар кастырган дейт. Мынакей мындан сырткары социалдык тармактарда дагы ар түрдүү акциялар болуп атат. Депутаттар мөңгүлөрдү сатып жиберди, саткан атат. Кыргызстандын бардык мөңгүлөрү жок болуп кетет дегендей бир коңгуроолор кагылып атат. Суу кодексине өзгөртүү эмне үчүн жасалып атат? Кандай түшүндүрмө бересиздер? Бул маселе бүгүн эле чыга калган жок. Бул маселе көптөн бери эл арасында сөз болуп айтылып, кызуу талкууга алынып келатат. Бул мыйзам долбоорун 2015 жылы өкмөт тарабынан демилгеленип, парламентке алып келинген экен. 2015 жылы биринчи окууда, экинчи окууда ошол кезектеги 5-чи чакырылыштын депутаттары тарабынан кабыл алынган. Азыр биз 6-чы чакырылыштын депутаттары бул мыйзам долбоорун 3-чү кароонун алдында турабыз. Комитетте өткөн жумада агрардык комитетте бул маселе каралды жана ошол мыйзам долбоорун колдоп парламентке чыгаруу боюнча комитет чечим кабыл алды. Бирок ошо суу кодексине өзгөртүүлөрдү 5-чи чакырылыштагы депутаттар учурунда кабыл албай койгон, көптөгөн баягы талаш талкуулар чыккан, ошого байланыштуу кабыл алынбай кармалып калган. Анан азыр мына 6-чы чакырылыштагы депутаттар процедураларды бузуп, мындай тез арада эле коомдук талкуу өткөрбөстөн эле өткөрүп жиберели деп аракет кылып атат дегендей пикирлерди айтылып атпайбы? Эми бул мыйзам долбоору 2015 жылы март айында өкмөт тарабынан токтом менен бекитилип, парламентке келип түшкөн. Түшүптүр, май айында биринчи окууда каралыптыр. Июнь айында экинчи окууда каралыптыр. Андан бери мына 2 жыл убакыт өттү. Биз эми 3-чү окууда эми аран кабыл алып атабыз. Башкача айтканда, ошол бул мыйзам долбоорун кеңири талкуулаганга, мындай бир өз оюн айтканга 2 жыл кеңири мындай кенен эле убакыт болду да. Анан эми мыйзам долбоору кароо тартиби боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына биринчи окууда мыйзам долбоорунун негизги концепциясы жактырылат, каралат, кабыл алынат да, бекитилет. Экинчи окууда ошол мыйзам долбооруна киргизилчү өзгөртүүлөрдүн баардыгы экинчи окууда киргизилет. Ал эми 3-чү окууда болгону грамматикалык жактан гана мыйзам долбоору каралып чыгат. Башкача айтканда, ал 3-чү окууда мыйзам долбооруна концепциясын өзгөрткөнгө же бир статьяларын өзгөртүп жибергенге, кошумчаларды киргизгенге жол берилбейт. Биз азыр болгону ошол 3-чү окууда гана карап парламентке сунуштап атабыз. Биздин комитетте 8 депутат бар. Ошо 8 депутаттан 6 катышкан ошол жыйынга. 6 тең бир добуштан муну колдогонбуз.
Бирок бул мыйзам долбоорунун тагдырын парламент чечет. 15-16 ноябрь күндөрү бул мыйзам долбоорун кароо пландаштырылып атат. Эгерде парламент колдоп добуш берсе, анда бул мыйзам долбоору өттү деп эсептелинет дагы президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Президент кол койгон күндөн баштап күчүнө кирет. Эгерде парламент четке какса, анда бул мыйзам долбоору четке кагылат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса кандай болот? Бул мыйзам кабыл алынып калса, бул мыйзам боюнча дагы деле биз айтып атабыз. Мындан ары дагы мөңгүлөр бузулбасын, мөңгүгө эч ким тийбесин. Мөңгүнү ошол кен казам деп ордунан жылдырылбасын жана талкаланбасын деп атабыз. Бирок ошол Давыдов менен Лысый мөңгүсүнө гана уруксат берип атабыз. Ал жерде бүгүнкү күндө өкмөтүбүзгө берген маалымат боюнча ошол 2 мөңгүнүн 80% башка жакка талкаланып жылдырылып алынган. Башкача айтканда, ал мөңгүлөр бүгүнкү күндө жок деп кое берсек болот да. Ошону мыйзамга азыркы мына суу кодексинин эң негизги өзгөртүүсү ошол да. Жана Давыдов жана Лысый ошо 2 мөңгүсүндөгү ошол жоголуп кеткен 80%ке жоголуп кеткен мөңгүлөр тууралуу сөз болуп атат да. Ал эми өкмөт сунуш берип атканда бул маселеге кандайча мындай көз карашта болду? Мисалы сиздин агенттик, сиз жетектеген агенттик каршы чыккан жокпу? 20% мөңгү калса дагы ал экологияга зыян да аны жоготуу. Буга чейинки жоготуулар дагы зыян. Ошол мөңгү маселеси чындап эле олуттуу болуп атпайбы азыр? Айтмат Кошоевич уже көп нерсени айтып кетти да. Айта турган сөздүн көбүн айтып койду. Мына мөңгүлөр жылдыруу боюнча айтып кетиш керек. 2009 жылы ушу соглашение түзүлгөн. Центра Голд компания менен ушу Кыргызстан ортосунда түзүлгөн келишимде бүт баары так жазылып атат да. Ушу биз ошол жерлерге бүт макулдук берилген. Мурунку бийлик менен. Мурунку бийлик баягы уруксаттарды бергенден кийинки бийлик ошол эле баягы Кыргызстан менен түзүлгөндөн кийин ошону андан ары улантып келатат да, чындап айтканда. Вот и айтып кетиш керек, суу кодекси боюнча 62-чи беренеде жазылган, категорически запрещается разработка депчи. Вот на линтиках деп жазылган. Ошол эле убакта айтып кетиш керек, 2005 жылы ал кодекс кабыл алынган, андан кийин 2009 жылы соглашение түзүлгөн. Ошол соглашениеде ошол кодекс бар, ошол эле убакта мына соглашение түзүлүп атат Кыргызстан менен Центрдин ортосунда. Ошончо макулдашуулук болуп, ратификация болуп, мыйзам түрүнө өткөндөн кийин бул дагы мыйзам. Бул андан кийин кабыл алынып атат. Бул жаңыраак болуп атат бир жагычы. Вот экинчи жагы, ошо биздин мыйзамда да карама-каршылык болбосун деп, ошо 62-чи беренеге өзгөртүү киргизилип аткан. Ошол убакта ар кандай баягы терминология менен кирген мыйзам ушу 5-чи созывда кийин өзгөргөн. Биз башкача вариантын сунуштаган болчубуз. Вот каралып чыккан. Вот бирок жогорку кеңеште ошо сунуштар киргизилип, Давыдов менен гана Лысый вот ушу 2 мөңгүнү ошол жерде жазып кетели, ушу 2 мөңгүгө эле баягы уруксат берели. Башка жакта Кыргызстанда эч бир кайсы жерде баягы мөңгүгө тийгенге уруксат жок болсун деген маселе коюлган. Сиздин оюңузча кандай? Мына ушул 2 мөңгүгө эле биз уруксат берип коелу деп мурдагы келишимдерге таянып ушундай уруксат берип койгондон кийин, мындан кийин ошол Кыргызстандын тоолорунан кен казган компаниялар мына кыргыз өкмөтү кийин деле бизге мыйзам чыгарып берет экен деп ошол мөңгүлөргө кол сала баштабайбы? Мен ойлойм мындан ары Кыргызстан андай барбайт го деп ойлойм да. Барбайт го деп ойлойм, себеби дегенде климаттын өзгөрүшү болуп атат, мөңгүлөр бизге керек. Бирок мына тилекке каршы убагында ушу кумтор менен кумтор кенинде ушу Центра Голд менен убагында келишим түзүлүп калган. Ал ратификация болуп закон болгондон кийин бизге сөзсүз түрдө аткаруу болуш керек да. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек, бул жерде мына биз убагында сотко деле бергенбиз, соттун чечимдери чыккан, мына межрайондук город Бишкектикке чыккан, кийин постановление Верховного суда чыгып атат 2016 жылы, что установлено, что государственным органам принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы на руднике Кумтор. Ошол эле убакта мына жогорку кеңеш 29 июнда 2015 жылы мурунку созывда дагы жазылган, правительству поручено обеспечить бесперебойное производство работы на руднике Кумтор деп. А бесперебойный аткарыш үчүн биз мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Ошон үчүн бул мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталып, ошо 2 окууда ал жакта өткөн, мына 3-чү окууда Айтмат Кошоевич туура айтты.
бүт сунуштар ошо талкуулар ошол убакыт болду. Караш керек болчу, айтыш керек болчу. Бүт сунуштар келип түшкөн сунуштарды кабыл алып, азыркы мына редакциясы чыгып. Кыргыз өкмөтү жалпы жонунан бул экономикалык жүйөнү негиздеп, экономикалык пайданы көздөп, мисалы ошол гендеги өндүрүш токтоп калбасын деген максат менен мына азыркыдай өзгөртүүнү сунуштап атыптыр. Ал эми экологиялык жактан алганда, мисалы ушул суу кодексине өзгөртүү кабыл алынып калса жогорку кеңешке, экологияга, айлана чөйрөгө зыяны тиеби? Экологияга сөзсүз түрдө ар бир жерде зыян тиет. Бишкекке завод курсак деле зыян тиет. Башка нерсени жасасак деле хозяйствону, ошонун зыяны канча өлчөмү деген бар. Ошону биз карап чыгыш керек тарас. Но экинчи жерден айтып кетиш керек да, экологиялык зыян деп атпайбызбы? Эгерде биз токтотуп койсок эмне болот? Ошону бүт баары эшиктегилер да билет, ошо баягы митинг уюштуруп аткандар Иманкожоева жакшы билет. Ошон үчүн эгерде эртең токтосо, ошол жерде баягы түшүп аткан мөңгү бар. Түшүп аткан мөңгү бар, эртең басып калса эмне болот деген маселе бар да ал жердечи. Вот ошондон акта биз катастрофага ошондо киребиз. Ошондо чоң масса эгерде чөп турган болсо, ана жактагы ошо турган атфалдарды дальше түртө турган болсо, ошо менен ал жылып келип Кумтөр дарыясын жаап калса, ошондо биз көрөбүз катастрофаны. Ошо болбош үчүн да биз бүт карап чыктык. Экология эч качан макул болгон эмес. Көп нерсегечи. Вот, мунусуна да карап көрдүк. За и против карап көрүш керек. Каягында кандай болуп атат, эмне болуп атат. Мына ошо менен соттошуп атып, мына азыр сүйлөшүүлөр болду, башкалар болду. Ошондон кийин дагы азыр мына шарттар өзгөрүп атпайбы? Ошо рекультивационный фонд азыр Кыргызстанга келет деп атат. Мына азыр Кумтөргө барсаңар, ошол жердеги атфалдардын үстүн уже пология кылып туруп, мына рекультивацияны баштады. Атфалдарды постоянно ошо рекультивация кылып даярдап туруш керек. Ошо иштерде болуп атат азыр. Ошол эле убакта мына международный компания келген, АМЕК деген. Экологический проблемалар боюнча ошол жерде бүт корунтун бергенбиз. Чоң АМЕК менен бергенбиз. Ошону аткарыш үчүн талаптарды коюп атабыз. Эгерде ошол талаптарды аткарса дагы, мына минимизация экологического ущерба деген бар да, ошого алып келебиз биз. Себеби ошо талаптарды аткарса экологияга көп зыян болбойт. А бирок мөңгүнү чылдырбасак, ошондо биз зыянды ошондо көрөбүз. Себеби түшүп кете турган болсо, эгерде мөңгү, анда ошол жердеги баягы алтынды таба албайбыз. Уже эч ким келбейт ал жерге. Чындап айтканда, эртең бизге центрга кандай исктерди коет, эмнени коет, претензияны кандай коет, мен аны азыр айта албайм да. Себеби дегенде, эгерде ошондой мисалга алып келип калсак, бизге бир топ эле баягы өзүнүн чыгымдарын жүктөмөк да сот менен. Мөңгүлөрдү коргойлу дегендердин арасында депутаттар дагы бар. Алардын айрымдары маселени шашпай, коомчулук менен кеңешип чечүү керек деп эсептешет. Мүмкүн алтын баа болуп атса, биз бир 10 жылдан 20 жылдан мөңгүгө зар болуп калыш ыктымал да. Мөңгү деген бул адамдын өмүрү менен байланыштуу. Бул суу ар дайым керек. Ошон үчүн муну бээрден эле ызы чугула бербей, жерине барып, бул мөңгү деген понятие эмне? Мөңгү деген кээ бирлер тоонун башындагы карды көрүп алып мөңгү деп айтат. Мөңгү деген тоонун ичинде жатат. Бул мерзлота вечная. Жана көк болгон тоңуп турган муз да. Анда ошол музду көк бузуп, алтынды алалы дегенге мен да каршымын да. Муну комиссияны чыгып, жерине барып, тартып, анан көрсөтүш керек. Жөн эле кыйкыра бериште кажет чыкпайт. Майнап да чыкпайт. Мен жерине барып туруп Давыдовду көрүп келгем. Давыдовдо мөңгү деген жок. Анан бул сары төр үстүндөгүлөрдө мөңгү бар. Ошон үчүн мун жерине барып, журналисттер менен барып, изилдеп, көрүп, анан кийин бир тыянак чыгарыш керек да. Көрбөй туруп кыйкырган болбойт. Сиздин кесиптешиңиз айтып атпайбы? Деги бул маселени коомчулук менен кеңешип чечели, барып көрөлү керек болсо ошол жанагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн ордун көрөлү, эмне болуп атканын көрөлү, анан кийин деле чечим кабыл алса болот деген пикирин айтпадыбы? Эми сиз жана айтпадыңызбы, 3-окуу мына 15-16 ноябрда каралат деп. Бул мыйзамды кароону дагы кийинки жылдыра туруу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бул ошол жогорку кеңештин кабыл алган чечимине жараша болот. Эгерде жогорку кеңеш бизде ушундай процедуралар бар. Кайрадан бул мыйзамды экинчи окуу режимине алып келүү жөнүндө чечим кабыл алынса, анда бул мыйзамды ошол экинчи окуу режиминде кайра тартып, ошо жеринен барып көрүп, коомчулукка алып чыгып, кеңири талкуулап, анан кабыл алганга бир убакыт да болот, мүмкүнчүлүк да болот. Башкача айтканда, мүмкүндө элдин баардыгы маалымат алып калды да бул боюнчачы. Алганда дагы мындай бир терс маалыматтарды алып калышты. Мөңгүлөрдү сатып атыптыр, мөңгү калбай калат экен, эртеге биздин дарыяларыбыз соолуп калат экен деген мындай бир негативдүү материалдар кетип калды да. Мен айтат элем, анда анчалык деңгээлде эмес. Мөңгүнү эч ким саткан жок. Ошол Кожобек Жайчыбекович 5-чакырылышта депутат болуп турган. Бүгүн ошол митингчилердин арасында жүргөн
бир-эки эчекебиз дагы 5-чи чакырылышта депутат болчу. Ошолор тарабынан 1-чи жана 2-чи окууда кабыл алынган. Алар кабыл алышкан, жактырышкан бул мыйзам долбоорун. Биз азыр болгону 3-чү окууга гана алып кирип кетип атабыз. Грамматикалык жактан карап 3-чү окууга алып кетип атабыз. Эгерде парламентке мен дагы ушундай сунуш киргизейин деп атам, бул мыйзам долбоорун анда 2-чи окууга кайтаралы, анан жеринде да барып көрөлү, кеңири талкуулайлы, андан кийин кабыл алалы деген турмушту мен да колдойт элем. Ал эми буга чейин да мынакей экология боюнча, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адистер, депутаттар бардыгы барып көрбөдү беле ошол Давыдов, анан Лысый мөңгүлөрүнүн ордун жылып кеткенин, ошол жердеги жанагы хвостохранилище бүт бардыгын көрүшкөн да. Жыйынтык эмне? Бул чынында эле ошол жерде Кыргызстандын айлана чөйрөсүнө, экологиясына чоң зыян келдиби? Мындайда мен бекер айткан жокмун, жана соглашение боюнча рекультивационный фонд Кыргызстанга келип атат депчи. Эгерде ошол рекультивация фонд келе турган болсо, ошол жерде рекультивация сөзсүз түрдө жүрөт да. Хвостохранилище деп айтып атпайбы? Хвостохранилищеде уулуу заттар бар. Эртең мындай болуп кетиши мүмкүн, тигиндей болуп кетиши мүмкүн деп айтып атышат да. Ошол эле убакта ошол проекттер бүт экспертизалардан өткөн. Хвостохранилище, что устойчивость дамба турат. Ал эч жака жылбайт деген баягы корутундулар бар да. Ошонун негизинде биз да карап туруп оң корутунду бергенбиз. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек, бул жерде айтып атпаймынбы, жанагы мөңгүнүн жылышы боюнча. Азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мөңгү жылып келатат. Ошо мөңгүнү ошол жерден жылып келген мөңгүнү астына призма орулган да, ошо призмадан өтүп атканга да мөңгүнү бер жакта алып атышат да азырчы. Себебинде жумуш центральный карьердин ичинде эле жүрүп атат. Ар жактан мөңгүнү барып талкалаган, жөн эле ушу талкалап ошонун астынан алтын алабыз деген жер жок. Бул жерде ушу келип аткан угрозаны жокко чыгарып болуп атат да азыркы күндө. Ошого келип атабыз. Мына акыркы маалыматтарды ала турган болсок, азыр ошо Акчыйрактагы мөңгүлөрдүн дагы канча көлөмү калды деген маселе бар да. Жылып атабы же көбөйүп атабы, азайып атабы деген маселе боюнча биз дагы ушу Кумтөргө барып келсекпи дегенбиз. Себеби дегенде биз уже болуп атабыз, что Сарытөр дагы уже бир канча метрге өйдөгө жылып кетти депчи, ээрип жылып кетти деп атат. Ошон үчүн барып көрүп, ошол жерден анан кийин бир такт нерсеге келсек де. Бирок ошол эле убакта айтып кетиш керек, эгерде биз мыйзамды кабыл албасак, Кумтөрдү токтотуп турган болсок, эртең ушу экологический бир катастрофага биз ошондо накта киребиз. Кантип? Себеби дегенде мөңгү чыгып кетет. Мөңгү чыккандан кийин ал деген сууда ээрип чыгат, суу толот жанагы көлгө. Суу толгондон кийин берки атфалдарга кирет. Анан ошо менен движущий масса дагы кете турган болсо, Кумтөр тосуп кала турган болсо, анда чатак маселеси. Эми ушул мөңгүлөрдүн мындан кийинки тагдыры эмне болот? Кен казуу менен мөңгүлөрдүн мындай бир карама каршылыгы мындан ары да улана береби? Себеби дегенде азыр көптөр айтат да, ошол Кумтөрдөгү жанагы экологиялык зыяндарды кийин кайрадан калыбына келтирип, кайрадан ошолордун баардыгын көмүп, экологияга зыян келтирбегендей калыбына алып келиш үчүн көптөгөн акча каражаттар керек деп атпайбы? Ошол иш кандай болот? Эми башынан баштап өзү ТО иштелип чыкканда 2003-жылы билесиңер, ТО бар болчу, ошол жерде бүт кандай жумуштар жасалат, каерде хвостохранилище болот, эмне болот, кайсы жер рекультивация болот деген бүт маселе коюлган. Ошол эле убакта мына Кумтөргө коюлган рекомендациялар боюнча, амектики, биздики боюнча мына озеро Петрован деңгээлин ылдый түшүрүштү, дагы түшүрүш керек. Ошто прорыв опасность болбош керек да. Жана хвостохранилищеге ошол жерде жарып кетсе, ошо суу ошол жака барат деген маселени биз жокко чыгартып атабыз да Кумтөр мененчи. Аны жокко чыгартып атабыз. Ошол эле убакта мына айтып атабыз да, азырчы биз дагы талаптарды койгонбуз. Ошону аткаргыла деп, ошол жактан атфальный суулар чыгып атканда отвод кылып, таза бойдон кетиш керек деген маселе бар. Ошол эле убакта бизде мониторинг жүрөт постоянно. Баары ошону өлчөйбүз. Эгерде предельный допустимый концентрациядан бирдемке аша турган болсо, биз ошол күнү айтабыз. Мына жерге момундай болуп атат, муну токтотуш керек. Муну оңдош керек, муну жасаш керек деген маселени ошол убакта коебуз. Айтып кетиш керек, ошол эле хвостохранилище рекультивация болот. Рекультивация сөзсүз түрдө болот. Биринчиден анын ичинде алтын бар, башка дагы может элементтер бардыр. Анан анализ кылып, пробасын алганда билинет. Алтын бар, алтынды кайра выработка кылыш керек. Андан кийин рекультивация кылып аны жабыш керек. Проект рекультивация бизге келген, биз көргөнбүз. Азыркы коюлган талаптарга ал жооп берип атат да. Чындап айтканда. А так жооп бербесе биз терс корутунду бермекпиз да. Себеби дегенде биз убагында Кумтөрдүн 2-3 проектисине баягы биздин мыйзамдарга туура келбейт деп 2-3 жолу терс корутунда берген убактар болгон. Оңдоп келесиңер, андан кийин гана баягы оң корутунду аласыңар. Ага чейин жок деген маселе убагында да көтөрүлгөн. Аны көп эле билишет. Менин колум менен убагында да берилген. Ошол бүт терс көрүнүштөрдү жоюш үчүн азыркы мына 2009 жылы айтып атпайбы макулдашуу бар.
ошол эле убакта биздин мыйзамда карама каршылык турат да. Азыр мыйзам менен ушул экөөнү далга алып келип коюшу керек. Эртеңки күнү трактовка туура эмес болбош керек да. Себеби дегенде биз буну оңдобосок, биздин мыйзамда запрет деп турат, 2009 соглашениеде уруксат деп турат да. Бир жерге келишиш керек. Анан азыр мына айтып атпайсыңар да кийинки калтырайлы деп. Аны бирөө чечиш керек да барчы. Чечпей эле ошол бойдон жүрө беребизби? Эртең бүрсү күнү биздин эксперттер деле айтып атат. Муну чечиш керек сөзсүз түрдө деп. Сөзсүз түрдө 62 статьяга өзгөртүү кириш керек деп. Эки мөңгүдөн башка мөңгүлөрдүн келечеги кандай болот? Мисалы, мыйзам боюнча жанагы айтып атпайбы, мөңгүгө тыюу салынган, мындайча айтканда, жанагы туннелдик жол менен, башкача айтканда, мөңгүнүн алдын казуу ыкмасына уруксат берилген деп. Ошол туннелдик казуулардагы мөңгүлөргө Кыргызстандын тоолоруна, таза сууларына зыян тийгизбейби? Эми ар бир жерге мындай проект келет, биринчиден проект иштелип чыгыш керек да, лицензия алгандан проект иштейт. Ошо проектти караш керек да, ошо проектте канчалык мына зыян келет же зыян келбейт деп ошол жерде белгиленет. Себеби дегенде ар бир баягы ишмердүүлүктө сөзсүз түрдө минимальный болсо дагы зыян тиет да, минимальный. Но абдан чоң баягы зыян келип, ушундай эле коркунуч болуп атса, биз эч качан уруксат бере албайбыз ага. Биз бере албайбыз. Могу азыркы мыйзамда жазылып атпайбы? Бу жерде Давыдов, Лысый деп башка мөңгүлөргө берки законго өзгөртүү киргизген жок. Ошон үчүн 62 статья суу кодекси боюнча калган мөңгүлөргө уруксат бербей атат. Значит, биз башка мөңгүлөрдү разработка кыла албайбыз. Мына ошол Давыдов, Лысый боюнча ошол мөңгүлөрдүн жоголуп кетиши боюнча чоңдогон доо арыздар берилди мына кыргыз өкмөтү тарабынан. Биринчи жана соттук инстанциялардан жеңип алды. Анан кийин азыркы жогорку кеңеште каралып аткан мыйзам өтүп кете турган болсо, анда ошол буга чейинки жасалган жана мыйзам бузуулар ошондой эле ага күнөөлүү адамдар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби? Мыйзам долбоор, мыйзам күчүнө киргенден кийин ал аркаңкы өтүп кеткен чакка жайылтылбайт. Башкача айтканда, ошол эгерде азыр биз парламент бул мыйзам долбоорун колдоп кабылда турган болсо, президент кол коюп күчүнө киргенден кийин буга чейинки болгон иштерге ким күнөөлүү болсо ошолор жооп бериш керек. Алар ошол экологиялык зыянды төлөш керек. Бул мыйзам долбоору ошол буга чейинки болгон мыйзам бузууларды бул токтото албайт да. Башкача айтканда, кийин өтүп кеткен чакка жайылтылбайт бул. Ошол мыйзам бузган адамдар, мыйзам бузулган мындай чыгымдар төлөнүш керек деп ойлойм. Алар жооп бериш керек. Ошол мөңгүлөрдүн талкаланышына жогорку кеңеш кайдыгер карап отуруп көп жылдардан бери кыргыз парламенти ошондой бир саясий бир чечимдерди кабыл алып, ошол жол берип койгон дегендей дагы сындар айтылып атат. Жалпы жонунан ушул эки мөңгүнүн жоголуп кетишине эң башында таржымалына көңүл бура турган болсок, кимдер күнөөлүү болгон? Эми аны бирөө күнөөлүү эмес деп мен айта албайм. Себеби дегенде буну сот белгилеш керек, ким күнөөлүү эмес экенин. Бул боюнча аныктама бериш керек. Эми башынан баштап кыргыз мамлекети ошолор менен келишим түзгөндөн кийин, ошо келишимде бүт жазылып калгандан кийин келишимдин негизинде иштеди да. Ошол убакта да токтомдор чыкты өкмөттүккө. Ошол убакта уруксаттар берилди. Ошол убакта. Анан эгерде ошол убакта жок десе, ошол бойдон жок бойдон калмакпы деген ой бар да. Бирок ошол убакта уруксат бергенден кийин эми кайра артка кайтып кетиш, бул мен ойлойм туура эмес депчи. Туура эмес. Биз эми ушунун аягына чыгышыбыз керек, бирок аягына чыкканда дагы жакшы жыйынтык менен чыгышыбыз керек. Себеби дегенде мына азыркы келишимдер боюнча айтып атпайбызбы? Мына 310 миң доллар төлөсө, азыр 3 миллион доллар төлөйт. Мурун 310 миң доллар фиксированный плата болчу, азыр 3 миллион доллар төлөйт. Ошол эле убакта мына рекультивационный фонд келип атат. Ошол эле убакта рекомендация амекте аткарабыз деп уже бүт макулдугун алганбыз. Алар аткарат, ошону аткарбаса, биз алардан артынан постоянно карап жүрөбүз. Госэкотех инспекция биз карап атабыз. Обязательно ошо талаптарды биз аткартабыз. Себеби ошо талаптар аткарылса, экологиялык коопсуздук ошол жерде баягы кандай десем, туруктуу болот да. Ал эми жанагы ошо кыргыз өкмөтүндө эле иштеген жогорку кызматкерлер мурдатан бери ошол Кумтөр менен, анын жетекчилери менен, Камека менен ошолор менен сүйлөшүп алып, ушул экологиялык жагдай бузууларга жол берип койгон, мөңгүлөрдү кескилеп жылдырганга уруксат берип койгон дегендей бир коррупциялык дагы бир элементтер бар бул жерде деп көп айтышат да. Булардын канчалык чындыгы бар? Эми аны дагы эле биз экологдор аны айта албайбыз, ким аныкташ керек экен. Эми аны убагында следствиелер жүргөндүр, 3 комиссия түзүлгөн, ошол убакта корутундулар бар.
ал жакта каралгандыр. Ошолор айтса мен туура болот деп ойлойм. Себеби дегенде ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмесин буну сот гана аныктай алат. Мен айта албайм. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө бүгүн биз суу кодексин өзгөртүү жана Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн тагдыры жөнүндө маселени талкууладык. Саламатта калыңыздар.